Саламатсыздарбы? Сиздер менен Жогорку кеңештин жасалма интеллект негизиндеги маалыматтык алып баруучусу Айым Кеңеш кызы. Алдыдагы жумага карата парламенттин ишинин анонсун сунуштайм. 2 мартта комитеттер 1991 жылдан 2024 жылга чейин менчиктештирилген айрым объекттерге карата мунапыс берүү жөнүндө мыйзам долбоорун карашат. Мындан тышкары бажы мыйзамдарына өзгөртүүлөр жана энергетика менен каржылоо тармагындагы эл аралык макулдашуулар талкууланат. Ошондой эле жарнама жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр жана венчурдук каржылоо маселелери боюнча мыйзам долбоорлору каралат. Жыйынтыгында тышкы миграция жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору жана башка маселелер каралат. 3 мартта депутаттар жол кыймылынын коопсуздугу жана укук бузуулардын алдын алуу жаатындагы мыйзам долбоорлорун, анын ичинде тынчтык жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулашат. 4 мартта жалпы жыйында март айына карата Жогорку кеңештин иш календары бекитилет. Ошондой эле ички миграция маселелери жана Баатыр эне ордени менен сыйланган энелердин балдарына жеңилдик берүү боюнча токтом долбоору каралат. Ошондой эле мал чарбачылыгы, геодезия, медициналык камсыздандыруу, жарнама жана административдик жоопкерчилик жаатындагы мыйзам долбоорлору талкууланат. 5 мартта эл аралык жана мамлекеттер аралык бир катар келишимдерди ратификациялоо маселеси каралат. Мындан тышкары тышкы миграция жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору кароого киргизилет. Аптанын башка окуяларын өткөрүп жибербөө үчүн расмий кеңеш чекит KG сайтына, ошондой эле YouTube жана Instagram баракчаларыбызга катталыңыздар.